кичине чок калса да кошо тутанып кайра жанып кетет да кайра. Ассаламу алейкум туугандар. Биз азыр Талас областынын Покровка айылына келдик. Ушул жерге дагы акылдуу печкабызды орноткон болчук. Бул печкабыз 300 метр квадраттык. Бул үйдүн метр квадраты канча? 200 метр квадрат. 200 метр квадрат. Кыштан кандай чыгып атасыздар? Кандай сабат? Алхамдулилlah, кыштан жакшы чыгып атабыз. Жеңил болуп калды. Биринчиден постоянно от жакпайбыз. Бир жолу бункер толтурабыз. Бир 3 күнгө жетет максимум. Анан эконом жагы да жакшы болуп калды да. Жакшы экен. Үйлөр жакшы эле сотабы, бала чака? Жакшы, үй жакшы, ысык, ооба, жакшы. Сиздер ойлогон температурага жеткизип атабы? Жеткизет, ооба. Азыр от күйүп атат. Канча көмүр жактыңыздар? Эми Айылдын көмүрүн алдыңыздар? алганда нарынын көмүрүн алганбыз. Кара кечени алдык, эленгенин алдык. Ошо ноябрдан коюлгандан бери биз азыр бир 4 тоннадан ашык, 5 тоннага жетпейт, эми 4 тоннадан ашык көмүр жактык. Отун иштеттиңиздерби, иштетпедиңиздерби? Жок, отунду ичеги вообще бир жолу, бир эки жолу колдонбосок колдонгон жокпуз. Бир да күйүп бүткөн жок го дейм спичка эле. Спичка колдонбодуңуздар, а? Сиздер коюп берип кеткенден кийин көп болсо бир жолу от жаккан чыгар, же бир эки жолу ичеги жаккан эмеспиз вообще отун. Отунга да эконом да. Алхамдулилlah. Бизди каяктан таптыңыздар? Биз сиздерди энди күйөө балабыз аркылуу таптык. Биринчи күйөө балабыз койду. Богословка май айыл өкмөтүнөн. Анан ошолор бизге предлагать этти, кыйналбай, жылда ошо бир адам үйдө бир кароолчу болбой коюңуздар, кыйналбайсыздар дегенине биз өтө өкүнбөйбүз. Рахмат, Алла ыраазы болсун, ишиңиздерге ийгилик. Аябай сонун рекомендация беребиз башка адамдарга да. Койсоңуздар жакшы, өкүнбөйсүздөр. Рахмат чоң сиздерге. Буюрса дагы жакшы иштеп бере берсин, кызматтабыз. Амин, амин. Айтканыңыздар келсин. Туугандар, көрдүңүздөр, биз азыр Талас областына келип ушинтип орноткон печкаларыбызды кабар алып жүрөбүз. Кстати, бузулбады печкалар? Бузулбады? Жок. Свет өчкөндө деле кайра эле иштетсең өзү иштей берет. 2 сааттан турат го. Ооба. Негизи ичинде чогуу ушу 4-5 саатка чейин жетет. Если ушу 4-5 саат свет өчсө, келгенде өзү ошо кичине чок калса да кошо тутанып кайра жанып кетет да. Кайра башынан от жагып тутандырыштын кереги жок да. Өзү иштей берет. Буюрса, буйртма берсеңиздер болот. Алып келип, өзүбүз орнотуп, өзү иштетип беребиз жана кантип иштетишти дагы үйрөтөбүз. Үйүңүздөрдө жылуулук болсун, жылуу Таластан ысык салам. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум туугандар. Көпчүлүгүңүздөр менден сурайсыздар, печканын узун турасы канча деп. Узуну 1 метр, капталга болсо 50 сантиметр, эшиктери менен кошо эсептегенде. Бул жакта да бункер менен кошуп топтолгондо 2ге 2 места даярдап берсеңиздер болот. 2ге 2 местага аябай сонун чак келет. Быйылкы жылдын эсебинен печканы баштадык. Бул 300 метр квадратка чейин ысытат, а бул болсо 150 метр квадратка чейин ысытат. Жана ошондой эле эсиңиздерде болсо, печкаларыбыз бардыгы 2 эшиктүү болчу. Быйыл 3-чү эшикти коштук, себеби дагы көмүр экономичныйраак болот экен. Ушунун үстүнөн иштейбиз деп 1 ай эсиңиздерде болсо реклама да киргизбедим. Буйртма да албадым, себеби печка жок депчи, жакшыраак печка быйылкы иштеп чыгалы деп ушунун үстүнөн иштедик, тестти кылдык, буюрса жакшы, результат жакшы. Ошондуктан быйыл эртерээк, былтыр көбүңүздөр жетишпей калдыңыздар, быйыл эртерээк заказ берип, очередке туруп жетишип калыңыздар. Кыргызстан боюнча билесиздер, жеткирип орнотуп берем. Кыргызстан боюнча жеткирип орнотуу бар, ошондуктан чалыңыздар, жазыңыздар. Үйүңүздөрдө жылуулук болсун, жылуу. Ассаламу алейкум.